Караңыздар, кааласаңар коридорго жаткызып коет экенсиңер да силер, быт-чыт болуп аткан жерге жаткызып коюп турсуңар. Караңыздар моуну. Моуну көрүңүздөр. Моуга булар жооп бериши керек да, могу. Могу жооп бериши керек. Могу зам министр болобу, кимиси болот. Ушул жерди курулет эткен, акчаны, финансыны кандай бөлүштүргөн жооп бериши керек. Текшериңиздер. Камчыбек Кыдыршаевич, текшериңиздер монун баарын. Саламатсыздарбы улуу кыргыз элим? Мына Жалалабадта, Ак үйдүн ачылышы болуп атат, мамлекеттик иш-чара. Президент бара турган Ак үйдүн ачылышы болуп атат. Бул мамлекеттик иш-чара. Бирок биздин Карамолдо Орозов мына филармонияны алып бардыңар. Каяка жаткызып койдуңар, карагылачы могу. Эмне жерде жатышат, эмне үчүн жерде жатышат? Улуу муундагы оркестранттарды, профессионал музыканттарды бир жатакана ыраа көргөн жок, бир гостиница ыраа көргөн жок. Көрүп атасыңар, батпай кроваттарга жерге салып берип жатып атышат. Биякта деген бүргө деген бар, клуб деген бар. Чарчайт музыканттарды силер вообще бомж кылып бүттүңөр да. Бу Казакстан, Өзбекстан эмне үчүн алдыга озуп кетти? 50 жыл алдыга кетти. Анткени булар деген оркестранттарын, мисалы чет өлкөдөн конок чакырса, бул оркестранттар дагы өзлөрүнүн, казактар, өзбектер өзлөрүнүн ошол келген коноктор жаткан гостиницага, мейманканага чогуу жатышат. Себеби алар өзлөрүнүкүн сыйлайт. Өзүн сыйлаган өнүгүп өсөт, мисалычы. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, могу Ак үйдүн ачылышына, Жалал-Абадта болгон иш-чарага канча акча бөлүндү, бюджет. Бул Алтынбек Максутов режиссер болуп кайра барыптыр мына. Бул деген 700 000 гонорар чөнтөгүнө иштейт, 700 000 гонорар. Ага жол берип аткан мына министр, зам министр Ажымалиев Тимурлан Максатбековичтер. Мына булар деген мына караңыздар. Бир жөнөкөй бир 2-3 күн монтип тиги сен тияка тур, бияка тур, мондай нерселерди кылып коюп туруп 700 000
чөнтөгүнө гонорар алып аткан режиссер, андан да укмуш кылган режиссерлор бар, 80 миң сомго эле барып берчү. Бирок оркестранттарды караңыздар, булардан эмне гостиницасынан акча аяштыбы, тамагынан акча аяштыбы? Молардын жаткан жерин карагыла, ремонт болуп аткан, ичинин баары жыттанып, сасып, быт-чыт болуп аткан жерге жаткызып коюп турсуңар. Караңыздар моуну. Моуну көрүңүздөр. Моуга булар жооп бериши керек да, могу жооп бериши керек. Могу замминистр болобу, кимиси болот. Ушул жерди курулт эткен, акчаны, финансыны кандай бөлүштүргөн жооп бериши керек. Текшериңиздер, Камчыбек Кыдыршаевич, текшериңиздер монун баарын. Бөкөнбаев айылына, Тоң районуна ГКНБнын зданиясы укмуш болуп салынып бүттү. 2 шаг аттаганда ошол жака барам. Мен музыкальный школума жакын. 2 эле шаг аттаганда. Күнүгө кирип арыз жазам, айтып коеюн. Күнүгө кирип арыз жазам. Бияка Камчыбек Ташиев өзү да келет деп атат. Постоянно биякта болот деп атат. Улам келип турат деп атат. Мен күнүгө кирип өзүнө жетем, акыры айтып коеюн сиздерге. Сиздердин былгылыгыңарды бүт бетине айтып берем, айтып коеюн.